Саламатсыздарбы, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарга Жумагүл Барктабасованын Нота аттуу аңгемелер жыйнагынан окууну баштайбыз. Биринчи бөлүк. Аңгемелер. Айдан түшкөн кемпир. Кемпир бул үйгө күнүгө эртең менен сүт көтөрүп келе турган. Балам, ач эшикти, сүт алып келдим, кагылайын, деп ичкери жакты каалганын тешигинен шыкаалаган байбиче тестиер кыз үй ичинен эшик ачпай турганын сезсе да, кыз анын келгенин билсин деп үнүн бийик чыгара жылуулук көзгө үйлөп турган үйдүн ичин карайт. Кыз чуркап келип, эшикке жолобой каалга тарапты карап катып калганын көрөт да, ыраазы болгондой бөтөлкөгө куюлуп, оозу бекем жабылган сүттү каалганын жанына таштап артка кайтат. Кыз аны айнек аркылуу гана аркасынан көрчү. Бели бекчейип жүгүнгөн келиндердей эңкейип катып калган кемпирди аркасынан узата карап, анан гана эшик алдында жаткан бөтөлкөнү алып ичкери кирип кетчү. Андыктан кыз кемпирди такыр эле бет маңдайынан жакындан көргөн эмес. Кээде ал кечиккенде терезеге жакын барбай, боюн алысыраак кармап акырын карачу. Анан ал жакын жерде көрүнбөгөнүн билген соң айнекке жабыша калып, ал келе жатканын алыстан көргөндө байкап калбасын дегенсип, терезенин жанындагы отургучтан секирип түшөр эле. Эмнегедир ушул кемпирди апасы айтып берген жомоктогу Айда жашаган кемпирге окшото берет. Айда карарып көрүнгөн так чындап эле кум санап отурган кемпирге окшош эмеспи? Ошол жомокту уккан соң кыз кээде ал ошол кумдун ар бир күкүмүн санап бүтсө эле жерге жетип келчүдөй коркуп да кетчү. Кийин ошол кемпир күнүнө бир маал жерге түшүп, анын бөбөгү үчүн сүт таштап кеткендей туюла берет. Анан калса байбиченин кийген чапаны сары барчадан болгондуктан жалтырап, күнгө чагылышып, алтын менен шөкөттөлгөн сүп көрүнөт. Башындагы жоолугу да сары, таянган таягы да саргыч тартып, атайлап ушул өңдү жактырып тандап алгандай туюлат. Балким чындап эле ошол өңдү жактырар, ким билсин. Бүгүн кемпир көбүрөөк кечикти. Күндө бул маалда жаңы бышкан сүт ичкен кичине бөбөгү ыйлай баштады. Тестиер кыз эмне кылаарын билбей калды. Атасы чек арада иштегендиктен ушул айылга көчүп келишкени 3-4 ай гана болгон. Ал көбүнчө кызматта болгондуктан апасы, бөбөгү үчөө жашачу. Кичине иниси 2-ге чыкканда апасы тамак ашка тыгын болсун деп жумушка кирип алды. Ал таң атпай жумушка кетип, кеч кирип калганда келет. Кыз өзү 4-класста окуса да, ал келгенче бөбөгүн карап үйдө. Анын бул жолку кышкы каникулу ушундай өттү. Окуусу башталса, апасы бөбөгүн тайенесине жеткирмек. Кыз бул ирет түйшүк тартканы менен бөбөгүнө өтө жакындай түштү. Өзүн каадалуу киши сезип токтолуп да калды. Инисин апасы какшап айтып кеткендей, бөлмөдөгү жылыткычка жакын жолотпой ойнотуп, курсагын тойгузуп, кийимин которуп койгонго жарайт. Апасы мындан 30 чакырым алыс жерге барып иштегендиктен өтө эрте кетет. Андыктан бул кемпирге күнүгө бир маал жаңы саалган сүт алып келип берүүнү суранган экен. Анан эмнегедир ушул учурдагы жашоосу ага да байлана түшкөндөй болду. Бул айыл ага чоочун. Классташтары менен да жакшылап достошо элек. Ушул чоң айылда алардын үйүнө ушул кемпир келип кетчү гана жалгыз жол бардай туюлат. Бүгүн болсо ал кечигип жатат. Кыз аргасыздан кайнак сууга идиштин түбүндө калган кичине сүттү куюп, кылаңгыр чайга нанчылап, сары майдан салып суутуп бөбөгүнө берди. Өзү корккон бул кемпирди ушунча зарыга күтөм деп эч убакта ойлобосо керек. Курсагына бир нерсе барган бала кайрадан уйкуга кетти. Ушул учурдан пайдаланып, кыз сүткө өзү бармай болду. Шашкалактап жатып, сүт куюлуп келип, кайра апасы аркылуу жеткирип турган бөтөлкөлөрдөн бирин таппай калды. Бир аз буйдала түшүп, кыдыракей тизилген идиштердин арасынан кичинекей гүлдөрү бар сыр идишти көрүп сүйүнүп, аны ала сыртка чыкты. Теребел ак жамынып, түндө жааган карга көмүлгөн табият тазара түшүптүр. Мындай тазалыкты эч ким кол менен жасай албас. Кыз эшикти акырын жаап, бирин серин киши басып, таптала түшкөн жалгыз аяк жол менен кемпирдин үйүн көздөй жөнөдү. 2-ге бөлүнүп өрүлгөн чачын шаша кийген кызыл чыптамасынын сыртына таштап,
апакай кичине жүзүнө жарашкан бото көздөрүн жүлжүйтө чала ачып, карга чагылышкан жарыктан уяла бара турган үй тарапты бир карап койду. Күн жебеси узун кирпиктеринин арасынан буйтап өтүп, көзүн кытыгылап, атайлап аны менен ойноп тамашалагансыйт. Ага да көңүл бөлбөй, улактын тумшугундай кичине мурдун өйдө көтөрүп, таза абаадан кенен жутуп алып, бат-бат кадам таштап бара жатты. Эмнегедир байбиче жашаган үйдүн алдында боз үй тигилип туруптур. Айланасында кодулаган эл. Кыз тапталган жол менен боз үй түбүнөн өттү. Анда болсо татынакай аялдын сүрөтү илинип турат. Аял тайенесине да окшоп кетти. Эрксизден аны сагынганын эстеди. Бир кезде боз үйгө 2-3 аял жакындап, анан боз үй ичинен «Апакайым, айым, күнүм, апакем-ай, бизди таштап кеттиңби?» деп ыйлаган муңдуу үн чыкты. Аны коштогон ый кошок кыздын бир чыкыйынан кирип, экинчи чыкыйынан чыгып кеткендей туюлду. Кыз селее эмне кылар айласын таппай туруп калды. Ошол кезде боз үйдөн чыгып келе жаткан келин аны көрүп: «Апей, апам силерге сүт жеткирчү эмес беле? Ал киши каза болуп калбадыбы каты күн? Келе идишиңди. Мындан кийин өзүң эле келип тур. Менин сага сүт жеткиргенге убактым болбойт», деди да кыздын колундагы идишти алып үйүнө кирип кетти. Эми ал боз үйдөгү тайенесине окшогон аял баягы өзү коркуп жүргөн кемпир экенин түшүндү. Ал сүрөттү дагы бир жолу карады. Кареге кадала түштү. Кыз бул жолу андан коркпой, тескерисинче жакын адамдай аны өтө аяп турду. Аңгыча келин үйдөн чыгып, колундагы сүт куюлган идишти берип, шашкалактай боз үйгө жөнөдү. Кыз ый менен кошоктон кулагы тунгансып, ар нерселер оюна келип үйүн көздөй бет алды. Ал өлүм, өмүр тууралуу биринчи жолу ойлонду. Мунун баары ага жаңы жааган кардай жапжаңы сезим тартуулады. Капырай, ажал деген кандай коркунучтуу деп ойлонду. Эми ал айдагы кемпир коркунучсуз жомоктогу бир каарман экенин түшүндү. Кыз ошондой миң сан ой менен баратып, тайгаланып жыгылып түштү. Колундагы идиши бекем кармаганга болбой, көмөрүлө түшүп, аппак сүт ак кар үстүнө жайылганга үлгүрбөй, бир заматта сиңип жок болду. Кыз жерге отурган калыбында тиги кошокчуларга кошулуп ыйлап жатты. Ал сүткө ыйлаган жок. Бөбөгүнүн курсагын бүгүн эмне кылса да тойгузмак. Бирок кыз ага бир маал келип, жагымдуу үн менен эркелете чакырган кемпирди кайрый алмак эмес. Аны жерге сиңип кеткен сүттөй кайра кайтаруу мүмкүн эмес эле.